Дары каражаттарын Кыргызстанга ташып кирүү жана аны калкка сатууда ашыкча кымбат баа коюп алган компаниялардын тобу ачыкка чыкты. Саламаттыкты сактоо тутумундагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу максатында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жүргүзгөн системалык иликтөөнүн натыйжасында фармацевтикалык компаниялардын мыйзамга жат аракеттери аныкталды. Ага ылайык фармацевтикалык компаниялардын тобу тарабынан Кыргызстанга дары каражаттарын импорттоодо жана аны калкка сатууда жасалма кымбат бааны жараткан схема ачыкталган. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, анын жүрүшүндө аталган компаниялардын кеңсе жана кампа имараттары тинтүүгө алынып, көмүскө иштеген кош бухгалтерия бар экендиги тастыктаган документтер алынды. Аны менен бирге жогоруда айтылган компаниялардын тобу мамлекеттик органдарды көзөмөлдөгөн айрым жогорку кызмат адамдары менен макулдашып алып, алардын колдоосу менен салык төлөөдөн качып, ташылып кирген дары каражаттарынын чыныгы баасын жашырып, кийин аны чайкоочулук жол менен ашыкча кымбат баада жарандарга сатып турганы белгилүү болду. Ага ылайык компаниялар колдонгон коррупциялык схемага токтоло турган болсок, дары каражаттарын өндүргөн соода брендтери өз продукцияларын бир нече заводдордо өндүрүшөт. Дары каражаттарын Кыргызстанга импорттоо үчүн атайын түзүлгөн чет элдик компания дарыларды сатып алып, жасалма жол менен бааны кымбаттатып, Кыргызстандагы өкүлү болгон бир нече компанияларга жөнөтөт. Алар аркылуу баасы кымбат коюлган дарылар коррупциялык жол менен дарыгерлер жана дарыканалар аркылуу реализация кылынат. Ошондой эле иликтөөнүн жүрүшүндө коррупциялык жол менен маркетинг жүргүзүп, сооданын мыйзамга каршы ыкмаларын колдонуп, ак ниет атаандаштыкка туура келбеген ыкма менен импорттолгон кымбат баалуу дарылардын түрү саламаттыкты сактоо тутуму аркылуу колдоого алынып тургандыгын тастыктаган далилдер алынды. Жогоруда айтылган коррупциялык системанын бир бутагы болгон схемага токтоло турган болсок, ал төмөндөгүчө: өлкө аймагына дары алып келүү укугу бар фарм компания жасалма кымбат баа менен дарыны алып келет. Ошентип, фарм компанияларынын өкүлдөрү өз каражаттарын сатуу үчүн саламаттыкты сактоо тутумунун аймактык жана түзүмдүк жетекчилери менен коррупциялык макулдашууга барышат. Аталган мекеме жетекчилери алган сый акысынын ордуна фарм компанияларга дарыгерлер арасында маалыматтык кампания жүргүзүүгө шарт түзүп беришет. Ал арада медициналык кызматкерлерге атайын идентификациялык номер жана рецепт жазуучу атайын бланктар берилип, дарыларды сатуудан түшкөн бонус же пайыздык каражаттын суммасы макулдашылат. Ошентип, бейтаптын дарылануусуна зарыл болгон дарылар башта берилген атайын бланктарга жазылып берилет. Белгилей кетүү керек, дарыгерлер дарынын кымбат экенине карабай же арзан аналогу бар экенине карабай макулдашкан компаниянын дарысын жазат. Бланктын экинчи нускасы дарыгердин өзүндө калат. Дарыгер ал аркылуу кийин бланкты тараткан компанияга бейтаптарды аларга жөнөткөнүн тастыктайт. Бейтап өз акча каражатына дарыгер жазып берген рецепт менен дарыларды сатып алат. Айдын аягында же атайын белгиленген мөөнөттөн кийин дарыгер бланктарды тараткан компанияга отчет берип, ооруган жарандарга алардын дарысын жазганын же аларга жөнөткөнүн тастыктайт. Далилдөөчү кагаздар алынгандан кийин дарыканалардагы сатуулар менен салыштырылып, дары ташыган компаниялардын өкүлдөрү эсептөөлөрдү жүргүзүп, дарыгерге башта белгиленген пайыз менен бонус же сый акысын берет. Ушундай ыкма менен фарм компаниялар жасалма кымбат баада алынып келген дарыларын сатып бүтүп, чайкоочулук ыкма менен киреше алып, каражатын үчүнчү өлкөлөргө чыгарып кетет. Ал эми дарыгерлерге берилүүчү бонустун суммасына келсек, ачыкка чыккан компаниялардын бирөөсү эле дарыгерлер үчүн айына 8 миллион сомду бонус катары берип турган. Жогоруда белгиленген дары каражаттарын ташып келүүчү компаниялардын мыйзамга жат аракеттери республикалык казынага түшүүчү салыктык жоготууларга алып келет жана калктын аялуу катмары үчүн дарыланууга зарыл болгон дарылардын жеткиликтүүлүгүн азайтат. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында айтылган компаниялардын биринин жетекчиси кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө тарабынан бюджетке келтирилген чыгымдын көлөмү аныкталууда жана анын жыйынтыгы менен аталган компаниялардын укукка каршы аракеттерине юридикалык баа берилет.